Bismillahirrahmanirrahim. Алла Таалага мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга саламдуулар болсун. Жалпыңыздарга Алланын тынчтыгы, мээримин тилеп саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бизге муфтият тарабынан берилген бүгүнкү темабыз өзгөчө маанилүү темалардын бири ата-эненин балдарга болгон милдеттери тууралуу болмокчу. Күнүбүздөгү көйгөйлөрдүн бири жана эң чоң милдеттердин бири түйшүктөрдүн бири десек болот. Тарбия кылууда дин жана дүйнө эки тарапты тең эске алуу керек. Тарыхка көз салып туруп көрсөк, ошо эки себептен коомдо ошол өсүп өнбөй калуусунун бир эки себеби болот экен. Кайсы бир коом башка бир коомго күч менен басып кирип аларды кыйраткан болсо, ошол коомдо дагы өсүп өнүгүү болбой калат экен. Экинчиси, кайсы бир коомдун балдары илим жана тарбиядан кур калганынан себебинен дагы ошол коом өспөй, өнүкпөй калат экен. Бул айтылган нерселер ошо жаңы урпактарды шарият тыйган нерселерди үйрөткөндөн же талим тарбияга көңүл койбогондон келип чыгат десек болот. Ал эми исламда ошол ислам бул тынчтыктын дини. Бул дин өзүн ээрчип ага ар дайым амал кылгандардын дүйнө жана акырети курула турган таалимдерди берет десек болот. Исламда айрыкча ошол балдарга талим тарбия берүүдө өтө көңүл бурулган, көп насааттар айтылган. Ата-энеси өз балдарына жакшы тарбия берип, жакшы жаманды ажыратууга көндүрүүсү керек. Эгерде ата-эне балдарын жакшы карап туура жолго сала турган болсо, балдары ата-энесине дүйнөдө баш ийет, бул дүйнөдө жана алардын рахатына, бейпил турмуш жашоосуна себепкер болот. Ал эми акыретте ата-энесинин даражаларынын бийик болуусуна көмөкчү болот десек болот. Жакшы балдар ата-энеси үчүн садака жария деп айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде адам өлгөндөн кийин бардык амал токтойт, бирок 3 амалы ошо аркасынан ээрчип турат дейт. Ошол садака жария жакшылык иштерди аткарып кеткен болсо, коомго пайдалуу нерселерди кылып кеткен болсо, суу чыгарып, эл пайдалана турган мечиттерди куруп, медреселерди, бала бакчаларды, мектептерди салып, көпүрөлөрдү салып кеткен болсо, ошондон кийин эле өзүнөн бир пайдаланган илим таштаган болсо, ошол эле маалда салих перзенттерди таштап кеткен болсо, алар ошо ата-энеси үчүн дуа кылып турса, соопторун багыштап турса, албетте ошол дуалары кабыл болот, сооптору жетип турат деп хадистерде келет. Эми ошол садака дегенде, жария дегенде биз мындай жарияны эмес, токтобой туруучу, агып туруучу амал десек болот. Ошо кээ бир садака жария кыяматка чейин ата-энесине берилип турат. Ал эми кайсы бир ата-эне балдарын тарбия кылууга көңүл койбосо, алардын дүйнө жашоосунда дагы зыяндарды алып келет. Балдар ага баш ийбестен, тескерисинче ошо ата-энесин тажатышып, ата-энесин кыйноого салып, бир көйгөйгө салган учурлар дагы азыркы коомубузда учурайт десек жаңылышпайбыз. Ала берсе акыретине дагы зыян жеткирет. Эгерде бир күнөө иштерди кылган болсо, ата-энесине дагы ошол күнөөдө, ата-энеси дагы ошол күнөөгө бирдей күнөөкөр болушат. Себеби ошол нерсени ата-энеси убагында тарбия бербеди, ага көңүл бөлбөдү, тарбиялаш керек болчу, милдет болчу, ошол милдеттерди аткарбагандыктан ал күнөөсүндө дагы ортоктош болот десек болот. Ошондуктан ар бир ата-эне мусулман болгондуктан өзүнүн балдары жөнүндө милдеттерин билүүсү керек. Бүгүнкү күнүбүздө мына ушул темага дагы токтолобуз. Куран хадисте кандай айтылган, бизге пайгамбарыбыз кандай насааттарын айтып кеткен, ошолордун негизинде тарбиясын көзөмөлгө алыш керек. Ата-эне өздөрүнүн милдетин билгенден кийин ошол милдеттерин ишке ашыруу үчүн бир ыкмаларды колдонуп, балдарынын келечеги үчүн кам көрүүсү зарыл десек болот. Бүгүнкү күнүбүздө ошол ата-энелер балага эң биринчиден эле ошол көбүнчө ошо ата деген сөздү айтышат. Ата, эне
баланын алдында эң биринчи амалы Алланы таанытыш. Аллах деген сөздү кайра айтып, кимде ким ошо баланы көтөргөн учурда дагы Аллах деген сөздү айтса, кайра уктатарда дагы Аллах деп айткан болсо, бала дагы Аллах деп сүйлөйт башында. Алымдардан ошол айтышкан, эгерде ата-эне Аллах деген сөздү сүйлөгөн болсо, аны бала дагы кийин айта алат деген. Бул айтканын Алла Таала тарабынан белек дагы берилет. Бала Аллахтын атын айтса, ата-эненин мурдагы күнөөлөрү кечирилет. Ошондуктан баланын алдында Аллах деген сөздү айтуу зарыл. Уктатып аткан учурларда биз мына алдей деп ошо ата-энелерибиз дагы илгери мына ошондой кылып бешикке бөлөп балдарды ошондо алдей деген, ошол алдей деп ошо Аллах деп Аллахты таанытып, бир эле маалда ошол ата-эненин Аллах деп айтуусу, ошол эле маалда зикир, өзүнүн бир зикир, Аллага болгон зикир милдетин аткарып атат. Ошол эле маалда баланын кулагына дагы ошол Аллахты таанытуу, Аллах сөзүн кулагына мындайча айтканда куюу болуп эсептелет. Пайгамбарыбыздан дагы ошо риваяттарда ошол хасби Рабби жаллаллах ма фи қалби гайруллах нуру Мухаммадин саллаллах ла иляха иллаллах деп илгери ошол алымдарыбыз дагы, даанышмандар мына ошондой балдарга тарбия берерде, уктатарда мына ошентип ла иляха иллаллах деп, Алладан башка кудай жок деп, баланын жүрөгүнө ошол нерсени сиңирген, таасирин тийгизген десек жаңылышпайбыз. Оолу ошол эле маалда ошол жаратуучуну таанытуу, ошол ата-эненин милдетинен десек болот. Ошол кичине мезгилинде эле аны бир ит мышык менен бир нерсе менен коркутуу же ошол бир жиндер менен бир коркутуу, бирөөлөрдүн коркутуу эмес, тескерисинче баланын зээнине ошо Аллахты эске салууну, Аллахты таанытууну, балам эгер сен ушундай кылсаң Аллах наразы болуп калат деген сыяктуу, Алла Таала ошол нерсени жактырбайт, эгер мындай нерсени кылсаң Аллах сүйөт деп жумшактык менен түшүндүргөн болсок, бала албетте Аллахты тааныйт жана Аллах жөнүндө ал ким деп сурайт баштайт да. Мына ошол маалда Алла Таала ушундай зат, Алла Таала сага ырызык берет, Алла Таала сага кулак, көз берген, акыл берген, ал мени да сени да жаратты. Алла Таала баарыбыздын, биздин жаратуучубуз деп, мына ошол себеп менен суроосуна жооп катары ошол эле маалда Аллах менен байланышын бекемдөөгө жана жакшы амалдарды кылса Аллах ага сооп берүүсүнө жана бейишке киргизүүсүнө убадаларын таанытуу менен Алла Тааланын ошол бейишине баруусуна аракет кылып, кызыгуу менен жакшы амалдарды кылганга аракет кылып баштайт. Жана Аллага болгон ыйманын бекемдеп ошого аракет кылып баштайт. Ошол бала кезинде эле, биз жаштык кезинде эле балдарды ошо тарбиялоого үгүттөшүбүз керек. Диний жактан дагы Алла Тааланын тарбия деген сөзгө да токтоло турган болсок, ошо Раббисин таанытуу деген сөз да, Рабба деген сөздөн келет. Рабби жаратуучу, ошо жаратуучусун таанытуу дегени ошо тарбия деген сөздөн алынды десек болот да. Кыска ошо кичине мезгилинде эле Алла Тааланы таанытуу менен бирге ошол кичинекей сүрөлөрдү, Алла Таалага болгон ибадаттар кандай болуш керек, ошол дуаларды жаттатуу, тамактан кийинки дуалар, эртең мененки турган кездеги дуалар, жатардагы дуалар, дааратканага киргенде дуа, эшикке чыкканда дуа, мына ошону кичинекей жеңил дуаларды жаттатуу, ошол эле маалда зээни ташка, жаш кезде алган билим ташка тамга баскандай дейт да. Кар кезде алган билим сууга тамга баскандай дейт да, тез унутуп калат. Ал жаш кезде мына ошол жаттата турган нерселерди, эң маанилүү нерселерди жаттатып калса, динден кабар берип калса, ташка тамга баскандай эсинен чыкпай калат. Ошол эле маалда ошо пайгамбарларды, андан кийин сахабаларды, олиялардын, аалымдардын аттарын айтып, ошолордун өмүр баяндары менен дагы тааныштырсак жакшы болот. Эми баланын жүрөгүнө таасир берүүчү бир эки нерсе бар. Ал ошол адамгерчиликтүү болуусу үчүн бир түрткү болгон нерселер. Биринчиси эле ошол ата-эне. Балага ата-энесинин ошо тарбиясы таасир берет. Ата-энесинин адамгерчилиги жана тарбиясы ошол үлгү болуу менен. Мисалы өзү
сигарет чегип анан кийин балам сен бул нерседен узак болгун десе, бул албетте туура эмес. Биринчи ошол жаман нерсе экендигин, зыян экендигин айтып, ошол нерсени өзү дагы кылбастан ошонун терс жактарын айтып, өзү дагы ошол нерсенен үлгү болот. Мисалы үчүн бала дейт, ак кагаз сыяктуу дейт да, ошол ак кагазга сиз эмнени жаздырасыз, балким сүрөт тартасызбы, гүлдү тарттырасызбы, сиздин ошо тарбияңызга карайт экен. Ошол тарбияда гүлдү тарткан бала ошого жакын болуп чоңойот дейт да. Экинчиси бул ошо чөйрөсү. Ошол чөйрөдө дагы кандай чөйрөдө жүрсө, эгерде жаман чөйрөдө жүргөн болсо, ошолордон ар кандай жаман нерселерди, жаман кулк мүнөздөрдү жуктуруп алат. Ошол чөйрөнүн дагы таасири албетте тиет. Ошондуктан чөйрөсүндө, окуп аткан жеринде ошол нерселерге дагы көңүл бөлүшү керек. Ал-валиду сыррул аб деп арабтардын бир сөзү бар. Ошол бала өзүнүн атасынын сыры болот дейт да. Баланын тарбиясынын башталуусу ошол эгер ата эне өзү же уруш жаңжал кылып, же жалган сүйлөп, же алдап баштаган болсо, бала дагы ошол нерсеге жалган сүйлөш керек экен, алдаш керек экен, бул нерсе табигый көрүнүш турбайбы деп атасынан ошол нерселерди копия кылат да, ошону аткарууга аракет кылат, болбосо адат кылат. Ошондуктан ушул нерселерде дагы өзү ата эне дагы үлгү болуш керек. Мисалы Али разияллаху анху менен Фатима энебиздей балдары, мисалы ошонун Хасан Хусейн кандай болгон бейиштин башчылары болот. Мисалы Ибрахим алейхиссалам Хажар энебиздей жубайы, анын баласы Исмаилдей болот да. Ошол ата эне кандай болсо, ошо баласы да ошондой болот. Көпчүлүк мезгилде балам ичкич болуп кетти, балам кумарпоз болуп кетти дейт. Буга сөзсүз ошо ата эне өзүнүн таасири бар да. Себеби ошол убагында баланы туура тарбия берген эмес, адеп ахлакка үйрөткөн эмес. Ошол эле маалда эмне күнөө, эмне жакшы иш, эмне жаман амал, эмне терс таасир этет коомчулукта, мына ошол нерселерди үйрөткөн эмес. Ошол эле маалда жеген тамагына дагы көңүл бөлгөн эмес. Адал тамак менен бакканбы, же паракордук менен, сүткорлук менен бакканбы, ошол нерсесине дагы көңүл бөлгөн эмес. Ал адам арам деген жеген болсо, бала ал ошол кийин арамга жакын болот да, арамга дагы ыкташып кетет. Ошондуктан баланы жашынан, тарбиядан, ошо эне сүтүнүн тарбиясынан баштап эле ошол энени адалдап багып, ошондон адал сүт менен багуусу керек. Ошол эле маалда балдарга тарбияда көпчүлүктө ошол ата энелердин да бир жаңылган нерсеси, ошо ата эне мен окутуп атам, чокутуп атам, кийиндирип атам, ичирип атам деп эле ойлошот да. Мисалы үчүн азыркы миграция көйгөйү бар бизде. Көпчүлүк аталар ошол жакта туруп эле мен айына акчасын салып атам го, бала окуп атат го, кийими бүтүн, билимди алып атат дегени менен ал жактан, ошо руханий жактан тарбияга муктаж болуп калат бала. Сөзсүз ошол баланы эне өзү гана тарбиялап жетише албайт. Себеби эненин да өзүн тарбиялай турган орду бар, ошол эле маалда атанын дагы тарбияда орду бар. Экөөсү биригип, анан мыкты тарбияны берет десек туура болот. Биз мындайча айтканда, ошол балдардын ошо ден соолугуна эле кам көрбөстөн, ошол эле маалда руханий жактан дагы тарбиялоого, адеп ахлакка, улууну урматтоо, кичини узаттоо деген сыяктуу, үйдө бирөө улуулар келген болсо ордунан туруп учурашуу, саламдашуу сыяктуу, тамактан мурун колду жуу, тамактан кийин жуу, дуа кылып баштоо, шүгүр айтуу, Аллага шүгүр айтуу, мына ошого окшогон майда нерселерди дагы ошо кичинесинен тарбияда кошо тарбиялашыбыз керек. Даанышмандар айткан, кимде ким өзүнүн баласына жакшы адеп ахлак үйрөткөн болсо, душманды шерменде кылат дейт да, коргулат, досторду сүйүнтөт дейт. Дагы бир айтылган сөздө, кимде ким өз баласына жаш кезинен эле адепти үйрөткөн болсо, ал бала чоңоюп ата энесинин көзүн кубантат дейт да. Болбосо тескерисинче болот. Ошо убагында тарбия менен көңүл бөлбөсө, убагында жумуш иш менен, алек менен же узакта миграцияда ошондой жүрүп калган болсо, анда бала бул жакта чөйрөдө кайсы нерседен таасир алып атат, балким жаман чөйрөгө кошулуп кетти, ошондон жаман болуп кийин ата энесин укпай калат. Мындайча айтканда башына бале болот десек болот.
Ошон үчүн дайыма ата эне баласын көзөмөлдөп, контролдоп, көз салып туруусу керек. Мисалы дыйканды айтсак, өз таласына ушу мээнет кылбаган болсо, ошол жерге жерди айдабаган болсо, отоо чөптөр болот, ошо отоо чөптөрүн отобосо, чөп басып кетсе, анда ошол айдаган эгини чөп басып өстүрбөй коет да. Ошондой эле ата эне баласынын тарбиясын көзөмөлгө албаса, балада өтө жаман кулк мүнөздөр пайда болуп калат. Ошол сыяктуу ошо таладагы нерсени мисал кылсак болот. Арабтардын бир сөзүндө лейсал ятим код мада валидаху балил ятим ятимун илми вал амали. Ошо кимдин эгерде атасы өлгөн болсо, ал жетим эмес дейт да. Ал жетим, чыныгы жетим дегени илим менен амалдан куру калган жетим дейт да. Ошондуктан ошол тирүү кезинде ошо ата эне балага туура тарбияны, мыкты тарбияны берүүгө милдеттүү экен. Пайгамбарыбыздын хадистеринде дагы ошол ата эненин эң мыкты белеги кооз тарбиядан дагы өткөн белеги жок дейт хадистерде. Азыркы күнүбүздө биз ошол бала чаканын жер алыш керек, аларга үй салыш керек, аларга машина алып бериш керек деп ошо менен дүйнө менен алектенип калдык да. Ошого жетиш үчүн ар кандай жолдорго дагы кетип атабыз. Кээ бирде ошол үй алыш керек деп бир пара берип, жер алып, мына ушундай нерселерге барып атабыз да. Албетте бул туура эмес. Ар бир төрөлгөн бала өзүнүн рызкысы менен төрөлөт. Бизден кыяматта эмне үчүн ошого жер алып бербедиң же үй алып бербедиң деп сурабайт. Сен кооз тарбия бердиңби? Алланы таныттыңбы? Пайгамбарды таныттыңбы? Кооз адеп ахлактуу кылып үйрөттүңбү? Коомго пайдалуу инсан кылдыңбы? Ибадаттарын аткарттыңбы? Мына ушул нерседен суралабыз да. Ошондуктан бул жердеги айтылган нерсе ошол жетим деген тууралууда ошол илим менен, амал менен сугарып, аларга ошол Алла Тааланы танытып, анын амалдарды адал нерсесин танытып, арам нерсесин танытып коюу биздин негизги милдеттерибизден экен. Эми ошол хадистерде, пайгамбарыбыз хадистерине токтоло турган болсок, тазавважул вадудал валуда фаинни мукаthirun бикум анбия яумал кыяма. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону үйлөнгүлө, төрөй турган аялдарга үйлөнгүлө, көбөйөсүңөр, анткени мен силердин көптүгүңөр менен кыяматта сыймыктанам дейт. Ошол биринчи ата эненин дагы милдети ошол үйлөнүп, салих перзенттерди тарбиялап, кийинки урпактарга дагы таштап кетиш, биздин салих перзенттерди таштап кетүү биздин негизги милдеттерибизден экен. Ошолорду ыймандуу кылып, тарбиялап өстүрүү бул өзүнчө бир чоң багыт экен. Кур'ан Каримде Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Я аyyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narun وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شديد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. О момундар, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү отуну адамдар менен жана таштардан болгон тозоктон сактагыла. Анын үстүндө таш боор жана каардуу периштелер болот. Алар Алланын буйругуна эч каршы болушпайт жана өздөрүнө буйрулган нерселерди орундатышат деп аятта айтылгандай, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү деп бул жерде ошол эле маалда ошол үй бүлөнүн башчысы ар-rijālu qawwamūna 'ala an-nisā'i аятта айтылгандай, үй бүлөнүн башчысы эркек, ошо эркектерге кайрылып атат. Ошол аталарга өзүңөрдү биринчи сактагыла тозоктон, ошол эле маалда үй бүлөңөрдү, бала чакаңарды, жубайыңарды тозоктон сактагыла. Аны тозоктон сакташ үчүн ошол ибадаттар, Алла Тааланын буйругун аткаруу, Алла Тааланы танытуу, Алла Тааланын тыйылган нерселеринен тыюуну үйрөтүп, ошолордун ибадатына көңүл бөлүү болуп саналат. Бул аят тууралуу имам Газали айткан, өзүңөр жана үй бүлөңөр тозоктон сактагыла дегендин мааниси үй бүлөңөргө дин тарбиясын үйрөткүлө, шариятты үйрөткүлө деп чечмелеген экен алымыбыз. Пайгамбарыбыз хадистеринде муру ауладакум бис-салати ва хум абнау саб'i синин, ошо бала тарбия тууралуу дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде силер ошо балдарыңарды 7 жашка толгондо намаз окуганда буйругула, жана 10 жашка чыкканда намаз окубаса какыс кылып койгула, алардын жайларын бөлүштүргүлө деп ошо балдарга болгон милдетибизди ошо 7 жашынан эле баштап үйрөтүп, анан кийин ошо балагатка жеткен маалда
даяр болуп намазын, ибадатын, орозосун тутууга даяр болуп калуусуна алдын ала даярдык көрүш туурасында хадисте мына бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскертип атат. Андан кийинки ошол балдарга болгон милдеттерибизден ана абидан дарда куала расул саллаллаху алейхи вассалам иннакум tud'auna yawmal qiyamati bi asmaikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum. Пайгамбарыбыздын хадисинде дагы келет. Ошо албетте силер кыямат күнүндө өзүңөрдүн атыңар менен жана атаңардын аты менен чакырыласыңар. Ошондуктан өзүңөргө жакшы ат койгула, балдарыңарга жакшы ат койгула деп ошол эң биринчи бул дагы милдеттерибизден балага жакшы ат коюу менен жакшы мааниге келе турган аттарды коюу зарыл экендиги айтылат. Хадистерде инна хабба асмаикум илаллахи абдуллахи ва абдуррахман пайгамбарыбыз хадисинде Умардын риваятында албетте Алла Таалага эң сүйкүмдүү ысымдардан бул Абдулла, Абдуррахман деп айтылат. Ошол эң жакшы аттарчылар. Андан кийин ошо абд менен башталган ысымдар, мисалы үчүн Абдул Хамид, Абдул Баки, Абдул Азиз, Абдул Рашид сыяктуу Алланын кулу, Алланын сыпаттары менен аталган ошо сыпаттарынын кулу, ырайымдуулугунун кулу, Алланын кулу, мээримдүүнүн кулу деген мааниде. Абдуразак десек, мисалы, ырызкы берүүчүнүн кулу деген ошондой мааниде келген аттарды койсок, албетте сүннөткө ылайык ат болот экен. Пайгамбарыбыздын дагы бир хадистеринде балдарыңарга 3 нерсе тууралуу тарбияны үйрөткүлө дейт. Биринчи ошо пайгамбарыбызды таанытуу, пайгамбарыбызды сүйүүгө, андан кийин пайгамбарыбыздын үй бүлөсүн сүйгөнгө. Мына ушул тууралуу ошо пайгамбарыбыздын азыр канчалан жүздөгөн мультфильмдерди көрүшөт балдар. Ошол эле маалда биз аларга шарт коюп ушул пайгамбарыбыздын өмүр баяны тууралуу кыргыз тилинде болобу, орус тилинде болобу, кайсы тилде болсун, азыр пайгамбарыбыздын өмүр баяны тууралуу кинолор дагы, мультфильмдер дагы тартылган. Мына ошолорду көрсөтүп, ошолордон пайгамбарыбыздын өмүр баянын таанытып, пайгамбарыбызды таанытып, пайгамбарыбыздын тарыхын үйрөтүп, анын үй бүлөсүн үйрөтүп, ошону сүйгөнгө, анан үчүнчүсү Куран жаттоого дейт. Ошо Куранды дагы болушунча жаттатканга аракет кылыш керек, себеби Курандын ар бир тамгасына ондон сооп берилет. Куранды жаттаган адам кыямат күнүнүн эч бир көлөкөсү жок болгон учурда Алла Тааланын аршынын көлөкөсүндө болот экен, жана ата энесине шапаат кылат деп пайгамбарыбыз хадистеринде келет. Жана айткан хадисте мына эми келди. Ма нахала валидун валадан мин нахлин афдалу мин адабин хасанин. Эң бир сонун хадис. Эч бир ата эне баласына кооз тарбиядан дагы өткөн белек бере албайт дейт. Биз жана рекламадан мурун айтып өттүк. Ошол үй саламын, анан машина алып беремин, жер алып беремин деп, мал мүлк даярдап беремин деп, алардын рызкылары үчүн ачка кала тургандай, биз жок болсок ачка кала тургандай ойлонобуз дагы, алардын тарбиясына көңүл бурбайбыз. Эгерде тарбия начар болгон болсо, адеп ахлак жок болгон болсо, Алланы таанытпаган болсок, пайгамбарыбызды сүйдүрбөгөн болсок, анда ал ошо биз салып берген бир миллиондук үй болсо дагы, машина болсо, ал бир кумарканага кирип, кумар ойноп деле аны утуруп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан биз негизи ошол ар бир бала өзүнүн рызкысы менен деген шарияттын талабын эске алып, аларга рызкысына кам көрүүгө биз кыжалат болбош керек. Рызкы бул Алланын мойнундагы нерсе, Алла Таала кепилдигине алган. Ошондуктан биз ага кыжалат болбошубуз керек. Биздин негизги милдетибиз тарбиясы менен алектенишибиз керек. Азыркы учурда балдар менен тарбияда азыркы учурда өтө бала менен ата эне, мындайча айтканда, ортодогу мамиле узакташып кетип атат десек болот. Себеби ар бирибиздин колубузда телефон, балага дагы мультфильм көрсүн, ошо менен ойносун, алаксын деп берип коебуз, ошо менен алек болуп калып атат да. Кандай зыян нерселерди, ден соолугуна зыян, көзүнө зыян экендигин биз билбей жатабыз. Убактылуу тынч отурса, ошо нерседе биз алданып жатабыз. Абу Хурайранын риваятында дагы ар бир бала табиятынан таза, күнөөсүз төрөлөт, андан кийин аны ата энеси иудей, христиан, мажуси кылып тарбиялайт деп пайгамбарыбыз хадисинде дагы айткандай, ошо төрөлгөн бала дени сак болуп, мындайча айтканда руху таза болуп, исламга мусулман болуп төрөлөт. Бирок ошону ошондой кылып тарбиялап алып кетиш биздин милдетибиз. Эгерде биз аны тарбиялай албай калсак, анда жанагы
айткандай биз тарбиялай азыркы күнүбүздө дагы мына христиан болуп кеткендер бар, мажуси болуп кеткендер бар. Мына ошондой болуп тарбияга тиешел болуп азгырылып башка динге дагы өтүп кетиш ыктымалы күнүбүздө кездешип жатат. Men ala thalatha banatin fa'addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilayhinna falahul janna. Пайгамбарыбыз хадисинде Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, кимдир бирөө 3 кыз бала тарбиялаган болсо, аларды колдогон болсо, аларга жакшы адеп акылак үйрөткөн болсо, аларды турмушка берген болсо, алар менен жакшы мамиле кылган болсо, ал үчүн бейишти ыролоп койдук деп Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келет. Абу Хурайранын риваятында мына өтө маанилүү хадис. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам небереси билебиз, ошо Хасан бин Алини өптү дейт да. Ошондо кучактап, мээримин төгүп, кучактап өптү. Ошол кезде Акра бин Хабис деген отурган болчу. Ал акыра мындай деп айтты: менин 10 балам бар деди. Бирок мен эч бирин өпкөн эмесмин деди. Ошондой өзүнүн текеберликке алып, мен буларды сен эми ушул нерсеге жаш балага берилип өп атасың дегендей мааниде кыйтып айтканда, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтты: Man la yarham la yurham. Ырайым кылбаганга ага дагы ырайым кылынбайт деди да. Мындайча айтканда, сен ошол балдарга тарбияда ырайым кылып мээрим төксөң, сага дагы Алланын мээрими төгүлөт. Мындайча айтканда, сага да мээрим жок. Сен ташбоор болсоң, сен балаңа дагы ташбоордук мамиле кылсаң, Алла Таала да сага ошондой мамиле кылат. Ошол эле маалда сен балаңа ташбоорлук менен мамиле кылсаң, эртең сага дагы ошонун эле ташбоордук менен жууп кайтат деген мааниде айтты. Анас бин Маликтин риваятында Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга ошо Анас бин Малик 10 жыл кызмат кылдым дейт да, жанында. Пайгамбардын жанында 10 жыл кызмат кылдым, бир дагы мага уф деп дагы айтпады. Ушу бир иш кылган болсом, ушу эмнеге мындай иш кылып койдуң, же болбосо тигиндей кылдың, муну мындай кылсаң болмок деп бир катуу айткан эмес дейт да. 10 жыл кызмат кылып, мына пайгамбарыбыздын балдарга болгон тарбиясын Анас бин Малик бизге мына ошондой түшүндүрүп атат. Кийинки хадистерде пайгамбарыбыз ошол жаң төрөлгөн балага 7 күндүк болгондо ат коюлушун, чачын алып тазаланышын жана акыйка курмандыгын союлушун буйруган. Бул дагы пайгамбарыбыздан бизге калган бир насааттарынан десек болот, мустахаб амалдардан.